Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ardaqtu ateneler, agayini, eje qarındaş, dostor, süyüktü bir tuğandar. Tutkan orozаңыздарды Allah Taalam kemçiliksiz kabul kılsın. İftardağı, ozaçardağı kılgan dualarınыздың bарын Allah Taalam жүзөgө aşırıp kabul kılsın. Dalay jolu mınday iftar jana suhur dastorkonunda mаңдай teske oturup sabaktaşuunu Allah'ım taqdırыбызга жазсын. Бүгүnkү сабагыбыздын темасы кызыктай тема. Özüm üçün деле кыйын, оор. Alel ahd ya ummi. Oba apam, oba apa. Uada berem sizge. Tema uşunday. Oba apa. Uada berem sizge. Temаны uzartsam bolmok. Бирок ар дайым мен bir tema жазганда операторларым, монтаж кылгандар ушул теманы кыска нуска кылып чыгарып берсеңиз болобу дегенден мен көпчүлүк учурда кыска кылып айтканга аракет кылам. Узунураак кылып эле жазайын дейм. А булар болсо узун кылып жазганда тема элге көрүнө турган жерге батпай калып атат дешет да. Негизи өзү оба жаным апам. Sizge ubada verem. Yaqul ahadu salihin. Aşkan takva, tereң bilimdü, mol tajribaga ee bolgon ulu ustazdın birösü mınday deydi. Qalat li ummi yawman indama kuntu sagira. Kiçinekey uçurum. Oaymy kiçinekey uçurum degen 6-7 yaşındağı kurakta aytып atat da. Bir gün apam meni olturguzup alıp, balam, men saga bir nese aytkım geldi da. Oң kulağın menen da, sol kulağın menen da düşün, oku. Жүрөгүң түпкүрүнө бекем кылып орнот. Бул менин сабагым сага кагылайын. Мындай сабакты сен балким чоңойгондо илим алып жүрүп же улуу устаздардан угарсың же укпай да каларсың. Анткени бул сабакты мага атам менен апам ортолоруна коюп алып, дал курагым сендей болгон учурда үйрөткөн. Ошол атам менен апамдын берген сабагы аябай кургап калган бышык жыгачка түз кагылган мыктай болуп жүрөгүмө кадалып калган. Мен ошол атам менен апамдын ошол кичинекей берген сабагым менен далай ийгиликтерге жеттим да. Далай кырсыктарга кабылбай, Алланын жардамы менен ак, адал, таза эмгек менен жашап келе жатам. Кымындай да, ийненин учундай да арам эмес, арам адал экендиги күмөн болгон нерсени али кармай элекмин, оозума салмак биякта турсун, кармай элекмин. Сен дагы ушундай сабакты өзүңдүн жашооңо бир отоле киргизип ал. Кел улум. هل أنت تستطيع أن تقول كلمة حلال وتظل شفتيك مفتوحة؟ Улум, айтчы гана. Адал деген сөздү эриндериңди бири-бирине тийгизбей айта аласыңбы? Кана айтчы кагылайын шириним. Халал же адал деген сөздү астыңкы жана үстүңкү эриндериңди тийгизбей айта аласыңбы? Деди. Анан мен апама ичимден биринчи айтып көрөйүнчү деп адал дедим. Эриндеримди тийгизбей айта алат экенмин. Апама мен оңой эле жооп берип коем дедим да. Ооба айта алам дедим. Кана айтчы кагылайын улум? Мен айттым, адал, халал,
Апам мени ушунчалык кучагына кысып, ушунчалык сүйүнүп, төбөмдөн сүйүп, аркамдан кайра таптап, менин уулум, мына, менин уулум айтат дегем, менин уулум айталат дегем, үстүңкү жана астыңкы эриндери тийбей туруп адал деп айталат дегем мен, деп апам мени мактаса, бул адал деген сөздү менден башкалар айта албайт. Менден башкалар айтса, астыңкы жана үстүңкү эриндери тийип калат да. Мен гана айта алам деп мактанып жүрө берипмин. Көрсө адал деген сөздүн өзүндө астыңкы жана үстүңкү эриндер тийбейт экен. Апам мени муну баары айта алат да десе, маанайым түшүп калысын билген апам, менин балам айта алат да. Мен билгемин апам баламдын айтышын. Мен билгемин да, сенин айтышыңды айта алышыңды билгемин. Көрдүңөрбү? Менин уулум адал деген сөздү үстүңкү жана астыңкы эриндери тийбей айта алат деп мени мактап отурду. فحاولت ونجحت أن أقولها بدون أن أطبق شفتي. Bir qancha жол айттым. Qancha жол айтсам деле эриндерим тийген жок. Halal, halal, же болбосо адал, адал деп айттым. Айттым го, сен айта аласың уулум. Үстүңкү, астыңкы эриндериңди бири-бирине тийгизбей туруп айтып атасың. Кандай мыкты менин уулум, акылдуу. Кандай сонун, эстүү, акылы тетик, ушунчалык эстүү деп мени кайра мактап атты. Сафакат ли умми ва каббалатни. Апам сүйүнгөндөн эки алаканы бирине чаап мени ушунчалык кубаттап турду. Чекемден сүйдү, ушунчалык сүйүндү. Менин балам айта алат, менин балам айта алат деп. ثم قالت هل أنت تستطيع أن تقول كلمة حرام وتظل شفتيك مفتوحة. Oğlum, emekin suram. Üstünkü jana astыңкы эриндериңди бири-бирине тийгизбей туруп, арам деп айтчы dedi. Бирок бир шарт, арам деп айтканда, астыңкы жана үстүңкү эриндериң эч качан бири-бирине тийбесин. Мен bir qancha жол аракет кылдым ичимден. Жанагындай кылып бир-эки жолу кайталап алайын, анан апама жооп бере коем. Дагы апам мени мактасын деген таризде ичимден bir qancha жолу кайталадым. Ара деп эле токтоп калам. Эм сөзүн айтсам, астыңкы жана үстүңкү сөздөрү эриндерим бирине тийип калып атат. Арам деп. Ошол астыңкы жана үстүңкү эриндерим тийбей айтайын десем, ара деп эле токтоп калып аттым. Апа, айта албай атам. Татаал экен. Биринчисин айта берейинчи дедим. Биринчиси жакшы экен, адал, халал. Апа, ушуну айта берейинчи дедим. Апам мени карап, аябай кыткылыктап күлдү. هذا هو الفرق بين الحلال والحرام يا بني. Кагылайын секетим жаным балам. Мына ушул эриндин эки астыңкы үстүңкү эриндин ачылышы жана жабылышы адал менен арамдын ортосундагы айырма деди. Эриндердин астыңкы жана үстүңкү эриндердин ачылышы менен жабылышы адал менен арамдын ортосундагы бөлүк, дуал жана айырма. Оң кулагың менен да, сол кулагың менен да уккун уулум, мындан кийин жакшыраак, чоң кишилердей болуп кабыл ал менин сөзүмдү. Эртең буюрса чоң жигит болосуң, анан жогорку окуу жайга тапшырасың, андан кийин жогору иштерди иштейсиң, балалуу чакалуу болосуң, анан картаясың, картайган киши болосуң, кадырлуу аксакал болосуң деп мага кадыресе сабак өтө баштады. Оғып тұр балам. Әл-харам, иғлақ, ва шақа. Оғып тұр. Харам, арам дечи деді. Мен арам десем, көрдің бі? Иғлақ. Мында екі ериндин бири-бирине тиіп, нафсты құлыптоо бар, жабуу бар. Улым, арам деген сөзді
üstünkü жана астыңкы эки эринин бири-бирине тийиши бизге Аллах Таалам сабак берди. Ey bendem, aramga kelgende, aram iş tuşuğup kalsan, anda söz türdü, nafsыңды kulupta, üstünkü жана астыңкы эринderin oozundu kuluptap жаткандай. Eger aça turgan bolsoň, kuluptangan eşikti açıp, aramdı жасай turgan bolsoň, anda şaka, anda al eşiktin arkasında şaka, baktysızlık var, anan tozok var oğlum. Alemi vel halal adal. Ana halal adal deçi dedi. Adal dedim. Gördün mü? Fathun ve saada. Adal degende eki erin tibey jılmayganday aytılıp atat. Mında açılıp atat. Eki erin kadiresi açılıp atat. Adal degende senin işlerinden bar açılat. Kerek bolsa 5 eşik açılat. A 5 eşik açılganda saada. Tübölük baktıllık sende var oğlum. Bundan keyin esine tüygün. Aram menen adaldın ortasında bir ele eki astыңкы жана üstünkü erinlerin birigüsü var. Faktar ma şi'it. İmma en teftah leke ebvabid dunya vel ahir ve imma en tuglaq fi vajhik. Emek önün birisini tanda oğlum. Çoğayasın erten, erjetilesin. Eki dünyanın baktılığı eşigi, jana eki dünyanın yigilik eşigi açılsın desen, anda eki erinin açılganday adal dep aytılgan sözdöy, jalan adaldı gana tanda. Jok, aram degende eki erinin jabışıp oğuz kuluptanganday, eger aramdı tandasan, eki dünyanın bakıt eşigi kuluptanat da, oşogo koşulup 5 eşigi de sen üçün kulup bolat, jabalat. Tanda oğlum dedi. ومن يومها إذا فعلت خطأ أطبقت أمي شفتيها وعلى وجهها حزن. Keyinçerek biraz çoğuydum. Balamında. Keyde bayqoosuzdan bı, je жаңылып bı, начар, жаман iş kılıp koysam, үйge kelgende apam erinderin bir-birine tiygizip, meni beşenesini tırıştırıp kaygılı tiktegende, jasagan işim aram eken da, attin, apamdın erinderi bir-birine tiyip kalıptır. Jasagan işim aram eken da, ay, emni koşan jasadım ekene, dep özümdü özüm cemeleyi başladım. Ve idhe fa'altu amelen sahiha, fatahat şefatayha bibtisame. Eger de bir jakşı işti jasasam, bir jakşı işti jasap uyga gelsem, je apama jasagan işlerim jönünde uşunda bir toktoboy aytıp bersem, apam erinderin alыс kılıp maga jılmayıp kaşkat işin görüp turgandan baykaçumун, Allah'a şükür, apamdın erinderi bir-birine tiybey turat. Demek jasagan işim jakşı, adal ekendiginden apam kabar berip atat dep, özümdü özüm jakşı insan katары kabul alıp koyçumун. Ve kanet taqul li, daim apam meni jumuşka uzatarda, je bir saparga uzatarda, İza kunta tuhibbu en tara ibtisame ummik daiman fa'aleyk bil halal ve tayyib ya bunayya. Kağılayın oğlum. Köküregini şunda kısıp durup, çekemden süyüp, kolumdan bekem karmap durup, kağılayın oğlum. Apandın erinderi daim açılıp, kaç sağa görünüp jılmaygan abalın körgün gelse, anda adal jaşayıver. Adal iş jasayıver oğlum, kağılayın. Makul bu dep, batasın berip jönötçü. Dalay jolu uşunday sabak berdi apam. كبرت وحاولت بفضل الله ألا أفقد أمي ابتسامتها الرائعة. Oşentip men erjetilip çoğoydum. Ança-munça adamdın suragan surosuna tuura жооп berip,
салган кеңешине мыкты эле туура кеңеш бергенге жарап калдым. Канчалык чоңойбойун, ак эткенден так этип, күн түн дебей, эриндери бири-бирине тийбей, кашка тиши жылмайган абалда мага көрүнүп тура берсинчи, апам жанымдан кетпесинчи. Апамды жоготуп алуудан корком деп Кудайдан тиленип жүрө бердим. Жашым өткөн сайын апамды жоготуп алуудан коркуп жашап калдым. Жумуштамын. Кокусунан чөнтөгүмдөгү кол телефонго коңгуроо келди. Алло деп алганымды билем. Келинчегимдин ый аралаш апабыздан айрылдык деген сөзү негедир мени дүлей кыла түштү. Көпкө чейин кулактарым чуулап кетти. Отурган ордунда калтырап кеттим. Араң өзүмдү кармап ордумдан турдум да, темир тулпарыма туруп зуулдатып үйгө жөнөдүм. Тынч жетсем экен, апам сак болсо экен. Мен барганда апамдын эриндери бири-бирине тийбей, келдиңби уулум, келдиңби деп тырыш баскан колдору менен чекемини бир сыласа экен. Мен апам менен учурашам. Азыр менин барганыма, менин иштеги иштериме апам дагы эриндери тийбей, кашка тиши мага көрүнүп, жылмайган абалын көрөм деп санап бардым. Бирок мен барганда көпчүлүк эл мени күтүп алды. Сабыр кыл. Сабыр кыл кагылайын. Сабыр кыл. Аллах берди, Аллах алды. Аллахтын алдынан сапар тартып кетти. Апаң ушундай мыкты инсан болчу. Ары тарбиялуу, ары мээримдүү, ары таза, адал алкым, адал жашоодогу жашаган эң мыкты, үлгүлүү, из калтырган апа болчу деп бүт барды мени кучагына кысып алып, азамды тең болушуп дем берип атты. Апам менен кайрылашсам болобу дедим. Болот кагылайын жүр. Апамдын сөгү жаткан бөлмөгө алып киришти. Киргенимде апамдын үстүнө апапак болгон материал тартылыптыр. Жөн гана баш жагына барып отурдум. Көпкө чейин колумду узатып бирок кайра тартып алып аттым. Өзүмдү токтотуп, күчүмдү жыйнап, апамдын үстүндө тартылган ак материалдын баш жагынан акырын ачсам, важаттуха муптасима, мафтуха шафатайн. Мен материалды ачканда, апамдын үстүңкү жана астыңкы эриндери бири-бирине тийбей, кашка тиштери мага жылмайгансып, мени тиктегенсип туруптур. Эй жаным апам, дароо эски тасма көз алдыма келип, артка айланып, бир учурдагы кичинекей мезгилинде алдыны отургузуп алып, кана кагылайын шириним, адал деген сөздү астыңкы жана үстүңкү эриндериңди тийгизбей айта аласыңбы деп, адал десем менин уулум айта алат да, менин уулум мыкты, эч ким мынтип айта албайт деп мени мактаган апам көз алдыма элестеди. Жада калса, адал жашоого тарбиялаган апам ла илаха иллаллах деген сөздү айтып, эриндери бири-бирине тийбеген абалда кеткенин түшүндүм. Уулум, мен өлсөм да мени кубан деген бир учурдагы сөздөр эсиме түштү. Ошол учурда апамдын чекесинен сагынып сүйдүм, өптүм, кучактадым. Көзүмдөн тамчылаган жаш апамдын сулуу жүзүнө түшүп атты. Ошол учурда алал ахди я умми, алал халал ила ан алқак. Оба, жаным апам. Оба, жаным апам. Оба, бейшим апам. Фирдауста пайгамбарыбыздын жанында жолукканга чейин эч качан эриндериңизди бири-бирине тийгизип кайгыртпаймын да, капа кылбайм. Ушул эки эриниңиз ачылган абалда, кашка тишиңиз көрүнүп жылмайган абалда, Фирдауста жолукканга чейин деп апамды дагы бир жолу акыркы ирет кучактап коштоштум. Кагылайын бир тууган. Ушундай бир перзент бололу,
Биз өзүбүз ушундай бир перзент бололу. Жашаган жашообуздан, жасаган иштерибизден атабыз менен апабыздын астыңкы жана үстүңкү эриндери бири-бирине тийбей, кашка тиштери бизге көрүнүп жылмайган абалын гана көрүп жашайлы. Ушундай бир инсан ата эне бололу. Балдарыбыздын жасаган иштерине, жашаган жашоосуна үстүңкү жана астыңкы эриндерибиз тийбей, кашка тишибиз аларга жылмайган абалда көрүнүп гана жашап өтөлү. Адал менен арамдын ортосундагы бир эле айырма үстүңкү жана астыңкы эриндердин бири-бирине тийиши. Ыйык Рамазан айда адал жашаганга көнөлү, аракет кылалы. Баарыбыз ата энебиз менен Фирдауста пайгамбарыбыздын жанында жолугууну насип этсин. Бирок Фирдауста жолугушуу үчүн эриндер бири-бирине айткандай тийбей турган адал деген жашоодо гана жашаш керек. Эртеңки тута турган орозоңуздарды Аллах Таалам жеңил кылсын жана кабыл кылсын. Кийинки сабакта жолукканга чейин аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.